Ассаламу алейкум, машина кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. 13 октябрь 2024 жыл. Аптагүнгө жекшемби. Kia K3 ушудан баштай бербейлүү. Канчада отасыңар K3-тө? 13200 доллар. Планшет монитор бар, кондиционер, драйв мод, круиз контроль, жол чыйын ичинде жүрүү радары бар. Алдыңкы отуруштардын 3 позицияда жылытуу бар. 2018 1.6 бензин. Görünüşte. Antareli. Жакта Hyundai Sonata. Sonata New Rise. 2018. Но жигиттер азыр октябрдын 13-ü мына кондиционерди жандырып отурушат. Кичине ысык болуп атат окшойт, а? Кондиционерди жандырыпсыңар. Добуш менен башкаруу бар, өзүнүн заводской монитору, айдоочунун отургучунда жана алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу бар экен. 3 позицияда электро жылдырыштарда. Бул бензин экен да? Газ. Газбы? Же не таксиби? Не такси. Ошо такси болгон эмес экен. Ошо бир аймактуу климат, жок, 2 аймактуу климат экен. Жакшы комплектация. 223 000 километр журкаган. Канча дедиңер? 13,5 мың доллар. Ушундай New Rise. Такси болгон эмес экен. 13,5 мың доллар. Так. Жүрөреле. Баларын жазышпайт. Мына эмнеге токтолбой атасыңар десеңер, ошо айтып коеюн. Бас жазылган, такталгандарды көрсөтө берели. Мындай грандюр бул жерде ушул жазылып турат. 2017 бензин деп коюп турган. Бензин 2-4 болот да, кыймылдаткыч көлөмү. Газдыкы 3 болот. 17 000 доллар. Деп турат. Азыр сурап көрөлчү, эси отурат экен. Жок, бул бензин эле болуш керек. Бензин да бул, а? Бензин болсо анда 2-4 болот да, а? 3-4 бар бой. 3-4 билбейм го. 3 болбойт да. 2-4 болот эле го дейм да. 3 дейт. Мен билгенден мындай эмес эле. Бирок комплектация жакшы мына. Карап көрүңүздөр. Классикалык саат, адаптивдүү круиз контролдун радары бар, электропардалар. Алдынан отуруштарында 3 позиция жылытуу жана желдетүү каралган. Автостоп бар. Старт-стоп, ачкысыз кирүү баскычтары ушундай дейт. Так. Бул жерде Samyang Tivoli. 2017 1.6 бензин, 12,5 мың доллар бул. Өзгілерінде повторитель поворотасы бар, ачкысыз кирүү. Салонна мынаны көрсөтүп коеюн, круиз контроль. Анан Samyang'та мынакей так HDMI да болуп калат эле. Мында жок экен. Кейбиркилеринде HDMI разъёму да болот. Жакшы ал дагы. Дагы бир. Бул Karando экен, Samyang Karando. 2022 1.6 турбина бар, бензин. 19 000 доллар бул. 9 000 доллар Karando. Toyota RAV4 гибрид. Европадан экен. Кара дискаларда 360 градус камера бар, 2021 2.5 4 ВД 36 000 доллар. Ачыксыз кирүү бар. Ушундай көрүнүштөгү көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Мына Эдикси канчада отасыңар? Жок, бул FRV экен, а? Канча болуп атат? 8 000 доллар. Honda FRV Бұл өзгөчөлүгү мына караңыздар, алдында 3 адам отурат, айдоочу менен кошулуп.
Бұл заводтон қаралған, ортоңғы жүргүнчүдө дагы коопсуздук куру жана коопсуздук жазыгы дагы бар. Ушундай FRV. Маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2005-17. Ушундай. Жакта Малибунун баасы жазылып турат. Chevrolet Malibu 2 рестайлинг. Алдынан санарлары бар. 2016. Кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Турбина бар. $13,000. 4 эшигинде тең ачкыч өзгөрүү баскычы бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Бул ЛТЗбы? Премьербы? Жакшы. Адаптивдүү круиз контроль, система предотвращения столкновений. Муну ушуну берип коюңуздар. Бул да жакшы функция. Жол чыйын ичинде жүрүү, автофар, добуш менен башкаруу, старт, стоп, эки аймактуу климат, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы бар. Монитор, камера, партрониктерди өчүрүп жандыруу, анан панорама люк дейт. Кара кожа. Жакшы эми, комплектация жакшы, премьер. Ушундай Malibu. Volvo XC90. Volvo XC90 Европадан. Volvo эң дүйнөдө коопсуз унаа болуп эсептелинет. Аябай жакшы мындай иштелип чыгарылган рамалары, кузовтары. Негизи деле мындай комплектация деле жакшы, баягы жасалгаланган материалдары дагы сапаттуу. Вот. Volvo силерден эмеспи? Канча болду да? $47,000 ана. Ушундай Volvo. Жүрөлү. Мынаны болду. Kia Carnival хай лимузинби же бул? Жөлө багажникпи? Хай лимузинби? Хай лимузин комплектация. 360 градус камера бар, сонарлары бар. 2018 баасы канча деп атасыз? $25,000. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. 220 вольт розетка бар. Баягы бул да аябай жакшы. Айрыкча минивендерге бала чакаңыз менен же өзүңүз чыгып бир пикникке же бир мындай эс алууга жаратылышка чыкканда ушуну басып коюп туруп эле 220 вольт баягы тамак плитаңызды деле коюп алсаңыз болот. Электрочайниктен сууну кайнатып ысытып чай ичсеңиздер да болот. Анан мына бул жерде мына подстаканник, жөнөкөй подстаканник эмес, жылытат, кышындасы баягы суусундукту. А бул болсо жайындасы муздатып берет. Аябай жакшы подстаканниктер. Ушундай функциясы менен, Bluetooth навигациясы менен, 3 аймактуу климат, ионизация воздухасы бар. Баягы ионизация воздуха деген салондун ичиндеги баягы зыяндуу бактерияларды зыяндырсыздырып жок кылып берет. Ушундай функциялар менен жакшы 9 орундуу. Хай лимузиндин эмнеси жакшы? Мына бул жагында эң кызыгы көрүңүздөр. Чоң өзүнүн атайын заводской мындай монитору чыгарылган. Бул жакта да подстаканниктерди көрдүңүздөр. Бая жогоруда айтып кеткендей розетка болчу. Бул жакта анан кийин арка тарабында дагы каралган. USB разъемдору бар. Гаджеттерди кубаттоо. Мына сонун. Алгыс жака ушундай өзүңүздүн баягы жамаатыңыздар менен чыгабы же бала чакаңыздар менен чыкканда ушундай комфорттуу кетесиздер да. Ушундай Kia Carnival. Болду. Так, бул жерде трекер бар экен. Chevrolet трекерine баасы жазылып турат. Көрсөтүп коелу. 2018 1.4 $13,200.
Ушундай Kia Sorento. Бул американец окшойт, э? Kia Sorento канчада отасыздар? 26.500. Американецпи? Американец бензин. 360 градус камера бар. Люк. Жол чейин ичинде жүрүү бар. 2022 2.5 бензин. Но ушундай Кореяда менин оюмча ушундай түстө жок. Бул ошо американецтерде. Болуш керек ушундай чыгарылган. Адаптивдүү круиз контроль, салону кара түстө оформление болгон, үчтө поликтер. 20 канча дедиңер? 26.500 доллар. Мына 2022. Кандайсың? Алейкум ассалам. Так, бул жерде басы жазылып турган унан да көрсөтүп койгон Lexus ES 300 гибрид 2017 29.000 доллар. Бардык ушул базар тең ушундай жылмакай бетон болуп калганда кандай сон болмок эле. Так, бул Toyota Prius бу? Prius плагин экен. Плагин бул да жакшы. Плагиндин несі жакшы? Резеткасы кайсыл жакта жайгашкан? Резеткасы азыр. Резеткасын билбейсиңер? Резеткасы бар. Булчу электромобилдей болуп да жүрө берсе боло берет. Зарядта кое бересиз, бензинге которулбай эле жүрө берет дагы да. Бул немеси ана резеткасы бар да, зарядтай турган да? Плагинда. Плагин кайсы жеринде зарядтайт? Аркасындабы? Моделиста экен. Моделиста. Мынаки. Плагиндин айырмачылыгы көрдүңүздөр. Гибрид и плюс дагы бул жактан зарядтай бересиздер дагы, бензинди кетирбей эле ушу убактыңыздар бар болсо бир жерге токтоп, же баягы тез зарядтоочу эми келечекте станциялар ачылат деп ойлоймун, кубаттоочу. Ошол жакка барып жүрө берсеңиздер да болот. Жакшы плагин деп шуну айтабыз. Toyota Prius Prime. Шундай экен. Эми салон бир көрсөтүп коеюн. Bunun bayağı kanday жүрүү bilip aldыңыздар. Вертикалдуу чоң монитор 43.000 километр чуркаган экен. Эми калгандары стандарттуу эле. Функциялар бар. Басың канча деп атты? 23.000, Бул кайсыл жакта? Американецпи? Так, бул жолом жууп атам дейт. Американец окшойт. Ушундай. Kia K7 дагы көрсөтүп коеюн. Бул бензини. Кен комплектация жакшы бул дагы. 2018 17.500 доллар. 360 градус камера, 2.4 бензин. Өзү баягы жогоруда видеонун башында грандюрду да көрсөткөм. Ал жигиттер адашып эле калды. Өзү 2.4 бензин болот, бензин болсун. Же 3 газ болот. Toyota Camry'nin мындай карап атам, бизде адат болуп калган, билесиздер, ушу навесасында видеону тартып атканымда эч жокто энди бир Camry'ni болсо да көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Эми себеби көз суранып турушат. Бул жакта Toyota Camry 70 кузов турат, көрсөтүп коелу, баасы такталбаса дагы. 2018 родная краска, Корея. Басы канча болду? 27.500 доллар. Родная краска дейт. V-Cool 70.000 километр чуркаган экен. Жаңы алып келдик деп атат. JBL музыкасы, мына салонун көрсөтүп коеюн. 4 айнектен авто режим менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Ошол Кореянын неси жакшы, ошо таза Япониянын сборкасы бу. Эс айтып аткандай, Япониядан чыккан ушундай Camry.
видео жакты деп ойлойм бардыгыңыздарга тең эле. Лайк басып коюңуздар эми. Бизге дагы ушундай белгилер болуп турсун, сиздерге жаккандарыңызды билип турганы. Анан комментарийда жазып коюңуздар. Өз ой сунуш, пикир суроолоруңуздарды. Сөздөрүңүздөр жок болсо билесиздер. Кайсыл шаардан канчанчы лайктап жазып койсоңуздар деле болот.